Ушул Кыргыз Республикасынын гимнинин авторлорунун бири Насыр Давлесов. 1929 жылы 15 мартта Чүй облусуна караштуу Кемин районунун Карабулак айылында карапайым үй бүлөдө туулган. Бала чагынан эле музыкага болгон шыгы билинип, комузда кол ойнотуп, анын коштоосунда ырдап чоңойот. Таланттуу жаш бала кумири катары айылдашы болгон композитор жана опера ырчысы Абдылас Малдыбаевди туу tutчу. Бирок анын ырчылыкка болгон кызыгуусун ата-энеси анча жактыра берчү эмес. Давлесов 1944 жылы 7 жылдык мектепти аяктаган соң чыгармачылыкка аралашууга бел байлайт. Максатын ишке ашыруу үчүн Фрунзеге аттанган кезинде атасы «Маскарапоздун окуусун окуп эмне кыласың?» деп капаланткан экен. Мектепте окуп жүргөндө ошол убакта эң популярдуу абдан кумирибиз Малдыбаев эле. Шубин баштаган оркестр, ошондо отурчу эле Мурат Алы, Осмонкул, Карамолдо, анан бир чыбык менен киши дирижер шилтеп атат көрсө ошол Шубин экен. Анан укмуштай үн чыгат. Ошол таасир этти. Анан атам айтат, бул Маскарапоздуку окуусу көп турбайбы? Бүтпөйт экенсиң. Баланчанын уулу 6 ай окуп милиционер болуп эл башкарып жүрөт деп нааразы болуп, анан Малдыбаев келип калды айылга. Биздин айылдан эле Абдылас Малдыбаевич анан айтты: «Абдылас, менин уулум ошо Маскарапоздо окуп жүрөт, көп болду, бүтпөй койду» деди. Анан жок, ал уулуңуз жакшы окуу, жакшы болот, окуусу жакшы мендей болот дептир. Анан мындай чыгыгы болот, ошону мындай шилтеп койсо эле акча түшө берет. Десе, анда жакшы турбайбы? Ошондон кийин Маскарапоз дегенде кичине токтотуп калды. Адап келгенде учур жанагы эл аспаптар оркестрине музыкант болуп кирдим. Ага чейин ошол жердеги жаш жигиттердин баарын тең согушка алып кеткен экен. Ошонун ордуна бир жаш балдарды алды. Анын арасында Молдобасанов Калый деген бар эле, Медетов, Сейдалы деген, Кыпчаков деген. Анан мен ошолорду бир катар балдар окуп калдык. Анан ошол убакта катар эле тиги музыкалык окуу жайын окугула деди. Оркестрде иштейбиз да, анан музыкалык окуу жайын окуйт. Анан тандап алып 3 баланы дирижер кылабыз деп окута баштады. Миронович деген жакшы музыкант экен. Анан ошол бизди даярдап калды. Анан бу жерде бүткөндөн анан Москванын студиясына консерваториянын астында 1-2 жыл аяктан окугандан кийин анан консерватория конкурс менен консерваторияга өтүп, андан 5 жыл окуп калдым. Менин ошо өмүрүмдө мыкты кишилерге, мыкты специалисттерге туш келип койгон экен. Алла таалам деп айта, ошого мен ыраазымын. Аякта профессорлор, эң күчтүү профессорлордун колуна түшүп калдым. Мыкты кишилер болчу. Способин деген, Чугунов деген, Василенко деген, эң көрүнүктүү Советтер Союзунда, дүйнө боюнча мыкты композитордор. Ошолордун колуна түшүп калып, ошол чөйрөдө окуп, анан ошолордун иштеген ишине күбө болуп, дал ошол убакта Шостакович, Хачатурян, Прокофьев, ушулардын баары жазып аткан убактысы эле. Ошолордун жаңы чыгармалардын баарын студенттерге, бизге, композиторлорго, дирижерлорго келип ойноп берчү. Эми дирижерлук кесип бул
birden de erdi aytты. Ошолордун арасында мыкты кийин дүйнөлүк мыкты дирижер болуп чыгышты. Светланов деген чоң театрдын главный дирижеру дүйнөдө мыкты болду. Рождественский деген бар биздин курста адагы дүйнөлүк мыкты дирижер болуп чыкты. Ошол убакта Шницке деп bir композитор бала бар эле биздин курста. Ал кийин дүйнөлүк гений дегенге бардык. Ошолордун баары бир курста, бир партада отуруп окуп, ошондо жалаң гана музыканын европалык, дүйнөлүк классиктерди үйрөнбөй, анан өзүбүз жазганда дагы үйрөтчү. Ошентип жүрүп, анан эмне кылам? Деп анан кийин элдик аспаптар оркестрде жардамчы дирижер болуп барасың деди. Ошол убакта комсомол күчөп турган убагы фестиваль уюштуруп атыптыр. Биринчи фестиваль, андан кийин уже удайлы декада Кыргыздын искусствосын даярдаш керек болуп калчу. Менин мойнумда Москванын симфонический оркестри менен Кыргыздын симфониялык музыкасын көрсөттүк. Эрматовдун поэмасы, кантатасы аткардык ырчылардан Бекмуратова. Жаман өткөн жок, жакшы өттү да ошондо мага дагы эмгек кызматордон берди го. Кийинчерээк Насыр Давлесов опера жана балет театрында көп жылдар бою дирижер катары 40тан ашуун опера жана балет чыгармаларын сахнага алып чыкты. Адегенде жарым ставка кылып, анан кийин операга өтүм себеби менен өзүмдүн адистигим опералык дирижер болчу да. Массовый номер жазыш керек болчу да. Маселен концертти бүткүл жаба турганда, бүткүл концерттин катышкандарыдай турган концерт кылыш керек эле. Анан кийин ачылышында, анан кийин шаңдуу, ошол убактагы биздин мамлекеттин, партиянын өскөндөрүн, жазып аткандарын шаңдуу жазыш керек. Ошон үчүн кантата керек болуп, кантата жазып жүрдүк. Жалаң эле партия деп ырдай берчүбүз да. Анан партиядан башка дагы көңүл ача турган ыр болуш керек деп, Саанчы жаңы, Жылкычы болсо, Айнаш. Элди мекенди сүйүүгө, ошону даңктоого. Менин эсимде ушул балдар үчүн жазган хорлары. Кандай деген музыкалык саптар бар эле. Ленин атам сүйлөгөн озуятын үйрөнөм. Ленин атам озуятын Биринчи жолу ушул кыргыз коомубуздун ошол оркестрге күүнү толук ойнотуп киргизген дагы Насыр Давлесов агайыбыз болду. Oynaştı, indahı da süydüğüm oynaştı, sökülmüş gel gelisin.
Dağı büre, dağı büre, dağı büre, dağı büre carım aşta. Calvarıma calanıp Yeçini kattı seni castın. Kareginin kağılıp Yeçen kattı men yazdım. Hey aynaş, oh aynaş, aynaş oh, aynaş, ayna 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 ayna, kayda 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 kayda, aynaş oh. Bir gılle tulluğu bizlerdi, süyemin dep dağın aytmadı, ceb olmasa tak takar. Süybeminde aytmadı. O muzikalık komediyanı жазышы баған bir түрткі oldu. Bir проблема. Kırgızstan operalık искусствосы, Kırgız емес вообще, kantip өсіш керек. Qanday jolмен өсіш керек. Masalan, Arşamalalanды ел жақсы көреді. Ал Azerbayjanda Kırgızça, Orusça barı жақсы. Анан кейін егер чоң шаарларда болса, опереттаға толтыра келишет елден бары тең. Кыргызста эми үчүн болбоо керек. Ушул жанрды жаш керек го деген ой менен анан ошо музыкалык комедия оперетта бул. Ошого киришип жазып калдым. Себеби мында ырдагы, хордагы, кара сөздагы, бийдагы, сүрөттагы баары тең камтылганда. Bir otoba ayrılma, hasta sekim oluptum. Kodulava jönü жоқ, ben bayağı sapaşım, eşeğin jönü жоқ. Kaşıktan seken, yaşından seken, harpeci canı, hamalık getir, çürüm caman, yarlık getir. Arkadaşlar arada, varlık şarap köp burada. Yolay bu tapmaza, orada, hayata, orada. Народный артист Киргизской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Булат Минжилкиев. Sevsem seni canımday, en çok senin önüne okşar, tam yok senin dağımday. Açtı carım, aman salım, oynamatsam olamım, yaşlarca şaşıl olur, şimdi canday kolarım. Asılım cerim ardağımda, Allah'ın tama ırlarımda, asılım cerim ardağımda, Allah'ın tama ırlarımda.
Men anda Moskvadan kelgenmiz. Biylep, Orus'un kızları менен bileyiz. Kırgızстан kızları bileçimiz. Hazır выбор темеле. Во-первых, все они танцуют. Все стройные. Хор объявили. Хор, оперный театрдың хору. Жемпет институтында жемпет болчу. Кошуп, анан кийин все мирлиге даярдайсың. А мен член жюри, председатель жюри даже. Анан карап отурам да, бойдок болсом. Уже 27-демин уже. Окуну бүтүп келип. Анан барсам стройный экен. Жакшы экен. Бул 17-де, мен 27-де. Анан 17 үйлөнүш болбойт, соттоп коет да. Анан день рождениясын өткөзүп 18-ге чыгыш керек да. 18-ге чыгыш анан кийин үйлөндүк, үйлөнгөндө мен күйөө жолдошум Калый Молдобасанов эле. Насыр Давлесов 52 жыл Сабир айым менен бактылуу өмүр сүрүп, уул кыздуу небере чөйрө көргөн. Көтөрүп алып, Калый көтөрүп келген Молдобасанов. Bu adam balası ümit менен жашайт да. Ümit менен жашайт. Мен үмүтүм эле ошо каалоом эле ошол жакшылык болсо, элимдин жакшылыгын көрсөм, элибизде тынччылык, жакшы көп өлкөлөрдү көрүп жүрөм, ошондой болсо, Кыргыздын эли, жери ошого татыктуу. Кудайга шүгүр жашадык, колдон келишинче иштедик дегендей. Бөлөк элдердин калбай астында турса, эрдин атын эл чыгарат, элдин атын эр чыгарат дейт. Ошо эрибиз чыгып турса, мыкты чыгып турса, ошо даңазалап турса, Кудайга шүгүр кыргыз элибиз таланттуу эл. Чыккан дагы чыгат. Мен ошого ишенем. Бул мүнөттөр улуу маэстро Насыр Давлесовдун өмүрүнүн акыркы күндөрүндө тартылып алынган. Композитор Аста Селкин колуктуу музыкалык комедиясынын жаңыланып коюлушунун премьерасында ден соолугунун кыйналып тургандыгына карабастан, оорулуу буту менен дирижерлук пультка чейин жетип, эл алдына чыккан. Насыр Давлесов искусствого арналган өмүрүн көз алдынан өткөрүп коштошуп жаткандай сезилген.